ислам дининде бир мусулман башка мусулмандан артык болбойт. Экөөнүн артык боло турган айырмасы эмнеден айырмалат? Такыбачылыктан экен. Эгерде адам башкадан айырмаланам десе, ал Аллахка такыбачылык кылсын. Кал Аллаху азза ва жал: "Я айюхан нас, инна халакнакум мин закарин ва унта, ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу." О адамдар дейт Аллах Таала айтат. Биз силерди бир эркек жана бир аялдан жаратып, өз ара таанып, бири-бириңерди билишиңер үчүн улуттарга, урууларга бөлүп койдук дейт. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында Аллахтын астында сыйлууңар, урматтууңар, кадырлууңар бул Аллахка такыба болгонуңар дейт. Аллахтын астында фазилеттүү, Аллахка сыйлуу болгон инсан ким экен? Аллахка ширк келтирбей, өзүнө гана ибадат кылган жана пайгамбардын сүннөтүн таза ээрчиген инсан экен. Дагы далил. Ва кала набию саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла фадла ли арабийин ала аджами." Араб улуту башка уруттан фазилеттүү эмес, артык эмес, өзгөчө эмес. Вала ли абияда ала асвад. Ал эми ак түстөгү адам кара түстөгү адамдан дагы артык эмес, өзгөчө эмес. Илля биттаква. Буларды айырмалап турган нерсе такыбачылык гана дейт. Куллукум мин адам. Баарыңар адамдансыңар. Ва адаму мин тураб. Ал эми адам ал топурактан жаратылган дейт. Бул хадисти имам Ахмад өзүнүн муснадында келтирген, иснадыгы сахих хадис. Мынакей туугандар, бир улут башка бир улуттан эч кандай айырмасы жок. Аллах Таала бизди улут кылып, уруу кылып жараткан. Биз өзүбүздү билип жана башкаларды таанып билиш үчүн. Аллах Таала айтты мынакей: "Инна халакнакум мин закарин ва унса." Силерди бир аял бир эркектен жараттым дейт. "Ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу." Жана силерди мен дейт улуттарга, урууларга бөлдүм, бири-бириңерди таанып, өзүңөрдү билишиңер үчүн дейт. Улут болуп жана уруу болуп ушул максатта жаратылганбыз. Башка бир улуттан артык болуу эмес. Жана ак түс, кара түс, сары түс кылып ушул эле максатта жараткан. Биз башкалардан, башкалар бизден айырма Аллахтын астында урматтуу, Аллахтын астында кадырлуу, Аллахтын астында фазилеттүү боло алат. Эмне менен? Такыбачылык менен гана. Аллахка жалгыз сыйынуу менен гана, Аллахтын өзүнө гана сыйынууну, Аллахка гана арноо менен гана жана динде пайгамбарды ээрчүү менен гана эч кандай бидат киргизбейт.